Саламатсыздарбы, биздин урматтуу көрөрмандар. Эфирде Жогорку кеңештин бир апта ичиндеги иштерин чагылдырып баяндаган парламент программасы. Алгач мен сиздерге бүгүнкү берүүнү кыскача анонсу менен таанышып алууну сунуштайм. Өздөрүн банктын кызматкери катары тааныштырып, жарандарга акча отурткон же онлайн насыя каттатып койгон алдамчылар көбөйдү. Аларга жаза күчөтүлөбү? Афера деген мошенничество деген күч алып кетти да. Ошого уголовный жоопкерчиликти киргизип эле койбойбу. Айыл жергесинде дагы арзан ипотекалык үйлөр курула баштайт. Ал үчүн Ислам өнүктүрүү банкынан жеңилдетилген баада каражат алынууда. Өлкөнүн бардык региондорго жергиликтүү турак жай куруу 70 миллион АКШ доллары жана шарият стандарттары боюнча ипотекалык каржылоо 3 миллион АКШ доллары. Мамлекет мага эмне жасады эмес, мен мамлекетке кандай пайда кыла алам? Депутаттын колдоосу менен эс алуучу сейилбак ачылды. Шаар тургундары шаар аралап сейилдеп басыш керек, өздөрүн шаарда жашагандай сезиш керек. Өлкөнүн бардык аймактарында арзан турак жайларды коруу үчүн Ислам өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 79 миллион доллар өлчөмүндө жеңилдетилген каражат берүүдө. Экономика жана коммерция министрлиги каражат ипотекалык турак жайларды курууга керектелерин айтышууда. Элетте курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн пайыздык ченин азайтуу жаатында кандай аракеттер жүрүүдө? Кененирээк кийинки материалда. Ислам өнүктүрүү банкынан жеңилдетилген шартта алынып жаткан каражатты пайдалануу бир нече компонентти камтыйт. Шарият стандарттары боюнча жеткиликтүү турак жайды каржылоо долбоорунун алкагында өлкө жарандарына ислам принциптери боюнча ипотекалык насыяларды берүү негизги максат. Турак жай маселелерин чечүү үчүн 79 миллион АКШ доллар Ислам өнүктүрүү банкынын каражаттары эки бакытта колдонулат. Өлкөнүн бардык региондорго жергиликтүү турак жай куруу 70 миллион АКШ доллары жана шарият стандарттары боюнча ипотекалык каржылоо 3 миллион АКШ доллары. Маалым болгондо жалпы берилип жаткан сумманын 73,3 миллион долларына 1875 батир курулуп, 4% менен берүү пландалууда. Ал эми экинчи бөлүгүндө 3 миллион долларга жүздөй батир салынып, жарандарга 8% кошумча нарк менен 25 жылга берилет. Каржы министрлиги канча пайыз менен алат? 1,5 1,5% менен берилип атат негизи. Калган 8% бул кошумча 6,5% бул банктардын кызыкчылыктары туурабы? Банктарда жана ортодогу. Эмнеге ушундай аябай кымбат силер сурап атасыңар? Өткөн жолу биз сүйлөшпөдүк беле? Банктардын чыгышы максимум 4,5% чыгып атат. 4,5% болсо плюс 1,5 бул максимум 6% болуш керек. 2% бул каяктан пайда болду? Шариаттын принциптери негизинде каражаттар алды, анан кийин 8%дан бизге берилип атат. Бул эмне деген шариаттын принциптери деп, анан кийин сөз пайда болот. Ошондуктан дагы бир жолу карап көрүңүздөр, 8% бир аз төмөндөтсө, менимче туура болот. Жарайчыңыз Азаматович, бул жакта карап чыгасың. Талкуунун жүрүшүндө парламентарийлер кыргызстандыктарды турак жай сатып алуусу үчүн аларга ыңгайлуу шарттарды түзүү керектигин баса белгилешти. Сиздердин жана Лелек районуна болгон программаңыздар боюнча жаңы жер там салбайсыздар, жер үйлөрдү, ошол жактагы даяр үйлөрдү сатып бересиздер, туурабы? Ушундайбы? КФД алкагында жер тамдар сатып беребиз, а өзүбүз кургандардын баардыгы көп кабаттуу үйлөр болот. Жарандарды арзан турак жай менен камсыз кылуунун механизмдери тууралуу бир нече суроолордон кийин эл өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп берди. Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Ысык көл айланма авто жолун жакшыртуу боюнча кредиттик жана гранттык макулдашуунун долбоорун макулдашуу тууралуу маселе Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында каралып, колдоого алынды. Бул долбоор Барскондон Караколго чейинки 75 километр жолду ичине камтыйт. Айланма жол толугу менен 2028 жылы бүтөрү пландалууда. Акыркы 2 жылдан бери Ысык көлдүн түндүгүндө да түштүгүндө да жол курулушу кызуу жүрүп жатканы маалым. Негизги максат Ысык көлдүн айланма жолун эл аралык стандарттарга ылайык келтирүү, жакынкы жылдарда толугу менен бүткөрүү болуп эсептелет. Айланма жолдун Барскондон Караколго чейинки бөлүгү гана калган болчу. Ысык көл айланма жолунун жалпы узундугу 440 километрди түзөт. Бүгүнкү күндө дээрлик 364,8 километр участоктарында каржы булактары аныкталып, 332,8 километринде реконструкция иштери жүрүп жатат. Депутаттардын айтканына караганда Корумду Балбай автожолунун курулушу боюнча ар кандай терс пикирлерди айтылууда. Негедир
подрядчик менен түзгөн келишимдерде аябай чоң сумма айырма бар. Аларга коюлган баа боюнча биз мына бекитип берген. И ошол алар субподрядчиктер менен түзгөн келишимдер боюнча арыздар бар да, ошону тактап кат жүзүндө жооп берсеңиздер, Мурал Жаңышбекович, ошол Минтранстан жооп келгенден кийин мен сунуштап элем, ушу жумуш топ түзүп карап коюшубуз керек. Жолду курганыңыздарда сиздер сөзсүз кийинки жылдардан тротуарды кошуп кетиңиздер. Себеби дегенде азыр мына жолду жакшы куруп коюп атасыздар, бирок авариялык ситуацияга туура келип атат. Себеби көп биздин жарандар ушу жол менен жүргөнгө туура келип калып атат да. Окуучулар мектепке барганда ушу жол менен жүрүп калып атат. Ошондон кичине бир 10% азыраак жол курсаңар дагы, но бирок тротуар менен комплект курулган да. Атамекендик компаниялардын иштеп жатканы жакшы, бирок жол курулушунун сапаты да тыкыр көзөмөлдө болууга тийиш. Комиссия түзүп ошол айланма жолду дагы бир кыдырып коюш керек. Себеби дегенде биз канча деген акчаларды бөлүп берип атабыз, бирок бүгүнкү күндө ошол жерде жергиликтүү элдердин дагы сот тармактарга чыгарып, бүгүнкү күндө сапаты боюнча да маселе болуп аткан жерлерибиз бар, жок эмес. Жыйындын жүрүшүндө айланма жол 2028-жылы толугу менен бүтөт деген маалымат айтылды. Бирок ага чейин жол курулушу жүрүп жаткан участоктор аркылуу өткөн транспорт каражаттарына жолду ыңгайлаштырып сүрүп туруу кажет. В конечном итоге страдает кто? Народ. То что происходит? Сегодня, чтобы с Ананьева или с Чолпонота уехать до города Каракол, таксисты берут до 1500 сомов с человека. В сезон это чуть ли до 2000 не доходило. Причину называют, что дорогу не выравнивает, грейдером не проходит. По этой дороге мы ездим, ходовая часть портится и так далее. Республикалык бюджеттен салынып жаткан жолдордун эсебинде Нарын Баятов жолу дагы бар. Башталганына 2 жылдын жүзү болду, бирок жылыш жок. 108 километр участогы. Президенттин өзүнүн эмилгеси, президенттин көзөмөлүндө акыркы 2 жыл болду башталганына. 30 километр деп айтып келебиз, бүгүнкү күнгө чейин 30 эмес 1 километр аран салынды. Өзүңүз айтып атасыз, акчалар бөлүнүп берилип атат деп. Мен көп барам ал регионго. Барган сайын бир 2 экскаваторду коюп коет экенсиңер, ошол 30 километрде 2 экскаватор 4 бир жолчу жүрөт, ары бери басып. 2 жылдан бери ушундай көрүнүш. Күчтүү подрядчиктерди алып бардык. Азыр Нарынбаевдин 20 километрин дополнительно бердик. Андан сырткары Ленин көчөсүн бердик, ага да акчасын бөлүп бердик, бүгүн күндө иштеп атат. Андан сырткары Ширалиев көчөсүн 2 километр 300, аны буюрса 20 сентябрга бизге убадасын берип атышат, асфальт иштерин баштап калат буюрса. Мына ушундай суроо жооптордон кийин жогоруда таталган макулдашуу колдоого алынды. Каршы калыш жок, бир добуштан кабыл алынды. Банктан акчасын шылуундарга алдаткан өлкө жарандарынын саны арбыды. Улуттук банк заманбап технологияларды колдонуу менен финансылык алдамчылыкка баруу учурлары көбөйгөндүгүн маалымдайт. Санарип индустриянын өнүгүшү менен кошо алдамчылар улам жаңы ыкмаларды ойлоп табышууда. Эскерте кетсек, банк кызматкери эч качан телефон аркылуу жарандардан же жеке жашыруун маалыматтарды акчаны коопсуз эсепке которуу кызматын сунуштабайт. Тармактык комитет Улуттук банк тууралуу конституциялык мыйзам долбоорун ага кошуп дагы башка документти чогуу карашты. Мыйзам долбоорун кароодо андан бир аз четте бүгүнкү күндө социалдык тармактар, мессенджер, ошондой эле жарнама жайгаштыруу сайттары жана башка платформалар аркылуу алдамчылыктан жабыр тарткан жарандардын билдирүүлөрүн ырасташты. Из заявки у вас указан получатель данной денежной суммы 200 тысяч. Подскажите, по какой причине приняли данное решение? Акчасын башка бирөөлөргө которуп алган же өз эрки менен эмес өзүнүн ысымына банктан карыз алып каттатып алган өлкө жарандарынын кайрылуулары жайнады. Алдамчылар улам жаңы чыккан технологияларды, анын ичинде социалдык инженерияны тагыраагы, үндү өзгөртүү, кошумча телефон номерлерди, ошондой эле психологиялык манипуляция жолдорун колдонуу менен улам башка алдамчылык жолдорун табышууда. Депутат Дастан Бекешев андыктан Улуттук банк онлайн насыяларды берүүгө айрым чектөөлөрдү киргизүү боюнча тиешелүү чараларды көрүшү керектигин белгилейт. Сейчас очень много жалоб поступило буквально вот за неделю. И от стоматологов, косметологов, всех тех, кто работает. Они у себя в соцсетях указывают номер телефона. И вот к ним звонят, говорят, мы хотим у вас сертификат купить.
просят, значит, им отправляют запрос, они говорят вот этот смс-код, и у них тут же 100 тысяч сомов на них оформляют онлайн-кредит, при этом эти деньги выводятся через другие карточки. Мне кажется, Национальный банк здесь должен все-таки какую-то сумму ограничительную поставить. Это не должно быть 100 тысяч, это должно быть в разы меньше, когда таким образом можно получить кредит. А если онлайн-кредит в большей сумме получать кто-то хочет, то он должен выждать какое-то время, там 5 часов, чтобы мошенники не могли воспользоваться. Көп учурда алдамчылар өздөрүн улуттук же коммерциялык банктын, укук коргоо же башка мамлекеттик органдардын кызматкери катары тааныштырышууда. Алар алданып калганын түшүнгөндөн кийин банктарга кайрылышууда. Ушундай жагдайда банк кызматкерлери өз учурунда кардарларга жооп бербесе, жоопкерчиликке тартылат. Азыр аябай нааразычылык күч банк системасында ушу афера деген, мошенничество деген күч алып кетти да. Ошого уголовный жоопкерчиликти киргизип эле койбойлу. Мен сунушум да. Ошо уголовный жоопкерчиликке киргизбесек, ушу банк системасында кызматкерлер эми капа болбосун, бирок эскертүү, выговор менен чектелип калышып атат, а бизден жарандар огромный ущерб моральный, материальный кетип атат да. Бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Данияр Төлөнов мурда Улуттук банкка бул тармактагы алдамчылардан коргоо боюнча тапшырма берилгенин эске салды. Коңгуроо урганбыз, карагыла, моундай маалыматтар бизге келип атат. Биз иштеп атабыз, биз кылып атабыз, но бүгүнкү күндө эч нерсеңер жок. Мына арадан 2 ай өттү. Биз июнь айында отурганбыз силер менен. Июль, август, 2 айда эч нерсе кылып атсыңар. Мына бүгүнкү күндө дагы деле ошол маалыматтарыбыз келип атат бизге, что бул токтой элек. Ошондой маалыматтарды алып, ошондой онлайн кредиттерди, ошону биз айтканбыз, токтоп турула онлайн кредиттерди, временно токтоп турбайсыңарбы? Азыр дагы көп адамдар ошону деле сөз укпай койдуңар. Бирөө бүгүн жоопкерчилик алыш керек да. Бүгүн эл күтүп турат. Бүгүн элдер ыйлактап барып банктарга барса, bizde күнөө жок, сиздин маалыматыңыз келди, сиз өзүңүз сүйлөгөнсүз төлөйсүз деп алар төлөтүп атат. Депутаттар маалыматтын жеткиликтүүлүгү чектелген түрлөрүнө көңүл бурушту. Жашыруун маалымат менен купуя сырдын айырмасын тактоо иретинде суроо узатышты. Жашыруун маалымат белгилүү. Жашыруун маалымат эми бул мамлекеттик сыр, кесиптик сыр, банктык сыр, тергөөнүн сыры дегендей. Жашыруун маалымат менен купуя маалыматтын айырмачылыгын айтып берсеңиз. Биринчиден, купуя маалымат бул мамлекеттик сектордун субъекттеринен тышкары. Жашыруун маалыматтан айырмачылыгын эле айтам. Айырмачылыгы жашыруун маалыматка жанагы банктык сыр, кесиптик сырлар кирет. Купуя маалыматка алар кирбейт. Белгилей кетсек, Улуттук банк эч убакта үчүнчү тараптарга жеке өзүңүзгө таандык маалыматтарды, анын катарында уюлдук телефонуңуздагы жеке маалыматтарды, банктык картаңыздын номерин, телефонуңузга жөнөтүлгөн SMS кодду бербөөгө чакырат. Талкуунун жыйынтыгында комитет аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Ар кандай маселелер саатында депутаттар тарабынан аткарылып жаткан иштер менен катар эле көңүл бурууну талап кылган маселелер көтөрүлдү. Адаттагыдай эле мектеп, бала бакча, таза суу, жол жана башка социалдык көйгөйлөр айтылды. Жаратылыш кырсыктарын алдын алуу, андан жапа чеккендерге жардам көрсөтүү боюнча да ойлор ортого салынды. Жаңы окуу жылы башталды, бирок айрым жерлерде окуучулар мектепке бара албай жаткан жагдайлар бар. Кең Арал деген айыл бар, Аман Арстанов мектеби. Былтырдагы ремонт жаңы жыл алдында башталган, кыш келип калганда. Быйыл да мына ремонт жай менен кылышкан кылабыз дешип, эч кандай ошо бюджеттен акча бөлүнбөптүр мифинден. Ошону мына мектептас балдарымар онлайн окуп калышыптыр. Ал эми мектептери болгону менен мугалимдери жок, айрым сабактар өтүлбөй, дасыккан мугалимдер жеке мектептерге кетип калып жатканы боюнча депутаттар коңгуроо кагышууда. Бишкек шаарындагы номер 26, 70, 31, 63, 4, 37, 98 гимназияда мектептерде математика, химия, физика, география, тарых, информатика, орус тили жана башка мугалимдер жетишсиз болуп, мынакей жабылуунун үстүндө турат. Акыркы убактарда адамдардын электрондук эсептеринен акча чыгарып, алардын атынан онлайн кредит алып, же чет элден жумуш таап берем деп сызга тургузуп кетип жаткандар көбөйдү. Алдамчыларына бир канча айдан бери биздин карапайым элди, анын ичинен биздин мугалимдер, врачтар,
кары карттаңдар алданып жатышат. Бир канча мына биз интернет булактарын угуп жатабыз. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, 8 айда 705 факт катталып ушундай боюнча Алмаз Акмынжанович. Бизде Еврохантер деген виза ачып берип, биздин жарандарды чет өлкөгө иш менен камсыз кылып, чет өлкөгө иштетебиз деген компания бар. 4000ден ашык адамдан 25 000 сомдон чогултуп, жалпысы 100 миллион сомго сыздатып, бүгүнкү күнү ээлери качып кеткен. Көчөлөрдөгү тыгынуулан барган сайын күч алып Борбор калаанын негизги көйгөйүнө айланууда, бирок шаардын мэринин бул багыттагы аракеттери солгун. Бишкек шаары түндүк менен түштүгүндө 30дай бир көчө бар. Бирок алардын ортосунда ЖДВ темир жолу бар да. Ошол бөлүп коет. 30 көчө өтпөйт. Баары тыгылып келип туруп, 7 мосттон же жана шлагбаум жерге келип такалат. Эртең менен пробка үстүдөн ылдый келатканда такалат. Анан кечинде болсо өйдө баратканда ошол жерге баягы 7 жерге барып такалат да. Биз айттык эле. Келиңиздер, ЖД вокзалды эми жылдырганга мүмкүнчүлүк жок. Бирок Акылбек Сүймбекович акча бөлүнгөн, берген. Мостторду же дополнительный шлагбаумдарды коюп коелу деп айтканбыз. Депутат Дастан Бекешевтин айтканына караганда, калкты тейлөө пункттарындагы салык кызматтарындагы тыгын андан да көп көйгөй жаратууда. Посмотрите, центр обслуживания населения Жибек-Жулу Правда. Какие очереди там. Нам же обещали, что этих очередей не будет. Посмотрите налоговые органы. Те, кто продает машины или недвижимость, все бегают за этой вонючей справкой об отсутствии налоговой задолженности. Причем, если налоговая задолженность у тебя в 1 сом, ты пока оплачиваешь, тебе еще пеня начисляется. Чтобы тебе 10 сомов оплатить штраф вот этого задолженности, ты 150 сомов платишь еще банковских услуг. Ош шаарындагы мындан 16 жыл мурун жараксыз деп табылган мектепте окуучулар дагы деле окуп жатышат. Оштун ортосунда жайгашкан номер 2 Карл Маркс атындагы гимназия школа бар да, мектеп. Өтө кооптуу абалда турат. Оң жагы мындай трешина кеткен деп аябай кагаздары чыгып турат бул жерде. Парламенттин жалпы жыйынында жергиликтүү кеңештердеги депутаттардын санын көбөйтүү каралууда. Мыйзам долбоору административдик аймактык реформадан кийин айыл шаарларда калктын саны өзгөргөнүнө байланыштуу иштелип чыккан. Жергиликтүү депутаттар көбөйсө, эмне өзгөрөт? Кененирээк кийинки материалда. Мыйзам долбоорунун демилгечилери өлкөдөгү административдик аймактык реформага байланыштуу Бишкек, Ош жана айылдык кеңештердеги мандаттардын санын ал аймактын тургундарынын санына карата бекитүүнү сунуштоодо. Мына 17 ноябрга шайлоодо белгиленип коюлду да. Анда биз ушул депутаттардын дагы санын кичине көбөйтүп коеюн дедик. Анткени алар баары бир деле ошол жактагы жергиликтүү ошо проблемаларды чече турган дактаны ошол депутаттар да. Ашыкча айлык кетпейт, алар билесиздер, айлык алышпайт. Алар болгону ошол өзүнүн жұмышмердүүлүгүн гана түз алып барганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөндөй Бишкек жана Ош шаарларынын кеңештеринде калктын саны 500 миңге чейин жетсе, 45 депутат, андан ашык болсо 51 депутат. Шаардык жана айылдык кеңештерге 6 миңге чейин 11 депутат, андан ашса 21 депутат деп көрсөтүлүүдө. Биринчи пунктта кеңеши городов Бишкек, Ош дегенде до 500 тысяч 45 депутатов деп турат да. Досы эле бар, 30 жок да. Кийинкисинде от 70 тысяч одного и выше 41 депутат деп турат да. Мына ошол жерде башаламандык башталып атат да, бүт бардыгычы. Ошонго Бишкек менен Ошту бөлбөй эле, ушунчалык эле 45 депутаттык мандатты биз сактагыбыз келсе, Ош шаары үчүн 300 миңден 500 миңге чейин деп койсок болбойбу? Калктын санына жараша кылып атпайбыз, туурабы? Бардыгы. Ошол принцип менен келип атпайбыз, туурабы? Ошондуктан мен айтып атам, мына бу жерде до 500-ты, 30 жок дагы 45 деп атасыз. Түшүндүм. Макул. Башаламандык башталып атат. Макул. Кошуп коебуз анда, сиз айткан. Демилгечилер жергиликтүү кеңештерде депутаттардын мандаттарынын санын көбөйтүү, жарандардын жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө түзөрүн айтышууда. Талкуунун жүрүшүндө эл өкүлдөрү жергиликтүү кеңештин депутатынын статусу тууралуу берени боюнча пикирин билдиришти. Не, ушундайбы, туура мен түшүнүп атамбы? Вот главврач болуп, и еще депутат болуп. Экөөнү параллелдүү алып кете берет. Алып кете берет, да? Ну тут несправедливое отношение получается. Депутат, который возглавляет больницу, он к себе бюджет будет больше тянуть, чем тот главврач, который не является депутатом. Директор школы, который является депутатом, он себе будет больше бюджета тянуть, чем тот
директор школы, который не является депутатом. Видите, поэтому в свое время эта норма вносилась. Не для того, чтобы там директоров вычеркнуть, для того, чтобы справедливое было отношение. Талкуунун жыйынтыгы боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Атажұрт Қырғызстан парламенттік фракциясы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жаратылыш кырсыктарын алдын алуу жана кесепеттерин жою боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын аткарылышы тууралуу маалыматты укту. Фракция жыйынында жооптуу тармактын өкүлдөрү айттырбай келген жаратылыш кырсыктары жана жарандар тарабынан камсыздандырылган турак жайлар боюнча маалымат беришти. Сел жана суу ташкындарын коргоо кызматы боюнча министрликтин карамагында 17 объектти коргоочу курулмалары оңдоо жана калыбына келтирүү иштери аткарылууда. Иштердин жалпы суммасы 112 миллион сом. Эскерте кетсек, өткөн айда катуу жааган жаандан улам республиканын бир топ аймактарында катуу сел жүрдү. Учурда селдин жабыркаган аймактарда тазалоо иштери уланууда. Кыргызстанда 400гө жакын сел катталып, өлкө жарым жыл ичинде табигый кырсыктардан 1 миллиард сомдон ашуун зыян тарткан. Жай мезгилинде бир нече тилсиз жоо дагы катталган. Алдын алуу атайын иш-чаралардын натыйжасында 9044 турак жай, 2 мазар, 26 мектеп, 13 бала бакча, 10 мечит, 5 ФАП жана 2,5 миңге жакын айыл аянттары коргоого алынды. Жогоруда айтылган жаратылыш кырсыктарды алдын алуу, аны болтурбоо үчүн керектүү механизмдерди иштеп чыгуу, коомдун бейпилдигине кам көргөн эл өкүлдөрү фракция жыйынында ушул маселени карап, өз сунуштарын беришти. Сарыата деген айылда 5 жолу, 6 жол түштү да, бир эле жерден 6 жол түштү. Селчи. Ошого окшогон жерлерди бир мониторинг кылып, алдын алуу иштерин кылса болот, бир экөө болгондон кийин. Шуну карап карасаңар ушунчу, Сарыата айылынчы. Карап эле кандай себептен муну жойсок болот, кандай кылып селаторный каналдарды курсак болот. Талкууда депутат селди алдын алуу боюнча чараларды аткарбаган кызмат адамдарынын жоопкерчилиги, кабарлоо жана мониторинг системасы тууралуу суроолорду көтөрүп, соода борборлорундагы балдар ойноочу жайлардагы өрт коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча маселелерди козгоду. Айза молду айткан 3-нчы этажда мен бир жолу көрүп эме алсам, эшиктер эле жок болчу да, кийин ошону 1-нчи этажга көчүргүлө коопсуздук болуп калышы мүмкүн жана өрттөнчү. Ал жерде бүт эле 3-нчы этажга чыгып алып, бир эле жана эскалатор иштебей калса, каяка кача тургун куткарыш үчүн эч кандай каралган эмес. Ошону жыйынтыгын берип коюңуз. Мисалы мына Кара Суу районунда чоң район болгондуктан көп мындай техника бир аз кече көргөздү да. Жанагы автокачкалар, помполор, машиналар жетишпей калып атат. Ошондо бир карап койсоңуздар. Ошого отурлай эле мисалы Башбулак айыл аймагы боюнча Ач айылынын жогорку жагында мындай сел токтотуучу дамба куруш керек. Ошондо бир жазып алсаңыз. Депутаттын пикиринде сел каналдарды жана ирригациялык системаны тазалоого көңүл буруп, кооптуу аймактарда жашаган калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү же аларды көчүрүү керек. Ушул боюнча да такай мына сиздердин көзөмөлүңүздөр болуш керек. Өкмөт Кабминге айтып туруп, мына жергиликтүү жаранды коргоонун башчысы жергиликтүү ошол жерде акимдер болот, областта губернаторлар болот, ушуларга эскертүүлөрдү берип, ушул боюнча жакшы иштерди алып барыш керек. Мен мына тынчсызданганым, билесиздер да, мына өзгөндө канча деген жер көчүп, канча деген адам өлүмдөрү болду. Азыр анча-мынча ошол жерде сураштырып калам. Кайра баягы жер алган, үй салып берген мамлекет тарабынан жарандар кайрадан ошол жерлерге барып жашап атат деп угуп атам да. Катталган жаратылыш кырсыктарын толук жана өз убагында каржылоо зарылдыгы турат. Жыйынтыгында маалымат эске алынды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Чүй облусунун Токмок шаарына иш сапары менен барды. Алгач төрага Александр Сергеевич Пушкин атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын абалы менен таанышты. Алсак аталган мектеп гимназия Токмок шаарында курулган. Алгачкы окуу имараттарынын бири болуп эсептелет. Тагыраагы билим берүү мекемесинин негизги имараты 1953 жылы ишке киргизилген. 850 окуучуга ылайыкталганы менен учурда 2245 окуучу билим алат. Ага ылайык агартуучулар жогорку кеңештин төрагасынан кошумча жаңы окуу корпусун курууга көмөктөшүүнү өтүнүштү. Төрага Нурланбек Шакиев билимдүү коом болмоюн өнүккөн өлкөнү куруу мүмкүн эместигин белгилеп, андыктан акыркы жылдары мамлекет тарабынан билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, келечек ээлерине керектүү бала бакчалар, мектептер салынып, агартуучулардын да айлык маянасы эселеп жогорулатылганын билдирди. Мекеменин кошумча имаратын тез арада куруу маселесин тийиштүү жетекчилерге табыштады.
Андан соң Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Чүй облусунун Токмок шаарындагы жаңыланган сейилбактын ачылышына катышты. Эскерте кетсек, Жаманкул Саккараев атындагы сейилбак Жогорку кеңештин депутаты Медербек Саккараевдин колдоосу менен жаңыланып пайдаланууга берилди. Аземде сөз сүйлөгөн төрага Нурланбек Шакиев шаар макамына ээ калктуу конуштардын социалдык инфраструктуралык абалы да ошого жараша болушу керектигин белгиледи. Ошондой эле сейилбакты жаңылоо демилгесин көтөрүп, өз каражатын жумшаган депутат Медербек Саккараевдин өрнөктүү ишине жогору баасын берген төрага мамлекет мага эмне жасады эмес, мен мамлекетке эмне жасай алам деген түшүнүк менен ушундай заманбап сейилбакты ачууга көмөктөшкөн замандаштарыбыздын бар экени кубандырат, деди ал. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, элдин саны көбөйүп атат. Элдин саны көбөйгөндөн кийин ошол шаар тургундары шаар аралап сейилдеп басыш керек. Өздөрүн шаарда жашагандай сезиш керек. Мына ошол жакшы көрүнүштү биздин урматтуу кесиптешибиз Медер Жаманкулович өз колуна алган экен. Урматтуу токмоктук туугандар, мен ойлойм, бир жакшы курулушту куруп коюш бир эсе, аны күтүп алыш эки эсе да. Ошон үчүн мен айтат элем, ушул жакшы курулган сейилбакты токмоктуктар көздүн карегинде сактап, аздектеп, мындан ары дагы өрчүтүп, өнүктүрүп аласыздар деп. Кут болсун. Чоң Чүй каналынын жээгин көрктөндүрүү сунушталууда. Жогорку кеңештин Альянс фракциясынын депутаттары Чоң Чүй каналына барып, аны өнүктүрүү боюнча долбоорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Бул канал Чүй өрөөндөгү ири ирригациялык курулуш комплекси. Ал 1940 жылы курула баштап, улуу ата мекендик согуш мезгилинде кол менен казылган. Мына 41-жылы ата-бабаларыбыз кетмен күрөк менен ушул БЧКны салган. Ошо ата-бабаларыбыздын ошо кетмен күрөк менен салган сөздөр бүгүнкү күнгө чейин жүрүп атат. Фракциянын көчмө жыйынында депутат Жумабек Салымбеков Чоң Чүй каналын жана ага жакын жайгашкан аймакты көрктөндүрүүнү сунуштады. Бишкектин төмөнкү түндүк тарабын өнүктүрүү концепциясынын алкагында Карагай сейил багынан баштап Жаш гвардияга чейин өнүктүрүү программасы иштелип чыккан. Кышкы каток. Нужно бесплатные катки можно здесь организовать. Сууну определенный сууну калтырып коюп. Бетон да астына сиңип кетпейт. Калтырып коюп, таза кармап, эме кармаса, ошондо биз эки маселени чечип кетип алат. Туристический жагында чечип, кышкы жайдыргычтыр ушул жерде иштей берет. Жайкысын лодочный бизнесте кылса болот. Мэрия өзү муниципалитет өзүнүн немелерин лодочный бизнес кылып, тияктан тияка чейин пробка менен барбайм дегендер, тияктан отурсун лодкага. Сели и сразу поехали, до Волжского доехали. Аталган аймакты көрктөндүрүү, каналдын өзүн бекемдөө, жолдорду, тротуарларды куруу жана башка керектүү инфратүзүмдү жакшыртуу ишкердикти өнүктүрүү үчүн чоң түрткү берет. Мисалы, өнүккөн мамлекеттерде, шаарларда биринчи ирети ушул өнүккөн инфратүзүм бул сууга жакын жерлерде, өнүккөн жерлер. Мисалы, Париж, же Шанхайда, Нью-Йоркта, Москвада, Питерде ушул. Любой эме шаарда эң мындай сууга жакын жерлер эң өнүккөн. Ошондон бизде биякта табигый жол менен бүт баары даяр турат, ушуну туура пайдаланып, жакшы деңгээлге жетсек болот. Фракция лидери Жанарбек Акаев республикалык жана шаардык бюджеттен ошондой эле өнөктөш уюмдардан каражат тартуу керектигин белгиледи. Азыр туристтер келсе, бизге деле баягы депутаттар келет да. Ар кайсы достук группалар келет, чет өлкөдөн. Бишкекте каяка алып барышыңызды билбейсиң тилде. Тарих музейине алып барасың. Анан алар чыга же Супарага алып барат. Болду мындай көрсөтөт эме жок. Жумабек Мамытбаевич Кудай буйрса, ушул жума бюджет комитетине кирип атат. Анда 2025 жылга биз анда сунуш берип азыр фракциянын чечими менен. 2025 жылдын республикалык бюджетке дагы киргизишибиз керек экен, белгилүү бир сумманы. Анан мына Жамалбек байке дагы болуп калды. Ошону эсептеп берсеңиз да, анан мэриянын дагы азыр акчасы жакшы да. Мэрия менен республикалык бюджет, эки бюджет менен чоң эме кылсак. Белгилей кетсек, көчмө жыйынга Бишкек мэриясынын архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин, финансы министрлигинин өкүлдөрү да катышты. Бизге бөлүнгөн убакыт ичинде ушул жаңылыктарды айтып берүүгө жетиштик. Толук сиздер биздин кеңеш KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Ал эми видео материалдарды түз эфирде YouTube'дагы Жогорку кеңеш деген баракчабыздан көрүүгө чакырабыз. Көрсөтүү Жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева жеткирдим. Амандыкта көрүшөлү. Саламатта калыңыздар.